Бишкекте орточо айлык 51 миң сомдон ашты дегенде уккан кулагыңа ишенбейсиң. Сколько? Өзүм 25-30 миң сом айлык алсам, анан бул 51 миңди ким алат деп таң каласың. Буга статистика комитети түшүндүрмө берди. Айтмакчы, орточо номиналдык айлык канча болгонун дал ушул мекеме эсептеп чыгат. Орточо номиналдык айлык дегениң да кызыктай эсептелет экен. Мисалы, бир компанияда 20 киши иштейт дейли. Бири 20 миң сом, башкасы 200 миң сом маяна алат. Компания алардын айлыгына, киреше салыгына, сый акыга, эмгек өргүүгө чыкканда берилген төлөмгө, соц фондко төлөгөнгө деп жалпы 2 миллион сом коротот. Эми орточо номиналдык айлык акыны чыгаруу үчүн ошол 2 миллион сом 20 кишиге бөлүнөт. Жыйынтыгында ар бир кызматкерге 100 миң сомдон тиет. Бул алардын орточо номиналдык айлыгы болуп калат. Мындан улам статистика комитети орточо номиналдык айлык экономиканын өнүгүшүн баалаганга жардам бере турганын белгилейт. Бирок Бишкекте орточо номиналдык айлык акы 51 миң сом десе, аны баары эле алат деп ойлобош керек. Себеби ар кимдин айлыгы ар башка.